şu günlerde kılgan mehnetler, her bir egilip atkan köçetler, kökler. Allah Taala şu işteyiz. Halk olsun şeyde zaten Taala köpüksüz jet. Şu tuğanlıklarımızı Huday Taala rahmatına gelip vada kılgan cennetine nasipsin. Bu şerde bizden Calalan uşul ayıldan tuğan uruklarımız, ata babalarımız, atenemiz, atam jatat, apam jatat menin bardığımızın atenleri şerde. Ağalarım jatat nerede? Tak uşul jerde kalamızda. Akırı barıp uşul jerde biz jerdeyimizde. Adam mağan ançamca sura verip başlat, ançamca söyleşip oturup kalabız bir şekilde. Ana aytşat, bar ötөбүз. Men aytam. Эгерде мен ушу дүйнөдөн өткөн болсом, мени айылга апарып, айылдагы мырзөгө койгула деп айтам да. Балдарыма да ушуну суранам. Айтышат да, жок, сиз эми дейт, эмнеде ошол жалаң мамлекетке чоң кызмат кылган, башка кылган адамдардын өзүнүн чоң мырзөсү бар. Ошол жерге калтырса керек. Мына деп ошентишет да. Мамлекетте көптөгөн эмелерибиз бар. Мамлекетибиздин Кыргыз элинин баатырысыз, ушул жерде калтырса керек сизди дейт. Мен айтам, жок деп. Эми адам өткөндөн кийин сүйлөй албайт да өзүчү. Айта албайт. Ошо керез болуп айтылып калсын деп башынан айтып кетем да, мен жүрөм да. Бир күн биз да өтөбүз. Кайсы бир күндөрү да. Ошондо балдарыма эми айтам да, мени ушу айылдагы мырзөгө атам менен апам жанына апарып коесуңар депчи. Атам менен апамдын жанында өзүм ушу алып койгон жер да бар. Мен ар дайым Молдекеге айтам. Молдеке, ошол жерди эч кимге берме депчи. Ушундай. То есть ошон үчүн биз кыргыздар ушундайбыз да. Туулган жерди, туулган өскөн жерлерди жакшы көрөбүз, ошол жерде эме кылабыз. Бирок ошол эле мезгилде мына ушул маселе кече чегара маселесин чечкенде достук айылына туш келбедиби? Мамлекеттин керегине жараганда ошон үчүн бизди төрөлгөнүбүз эле ата-энебиз төрөлүп өскөндөн баштап ата-энелерибиз дуа берет, эл керегине жара, мамлекеттин керегине жара, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп келет да. Ошентип бата берип келет. Бул эми тилек да. Кээ бирлери муну билип тилек кылат, кээ бирлери билбей эле, бирок тилек кылат. Ой, элдин баласы бол, элдин уулу бол деп. А бул не деген? Бул деген ошо элибиз кыйынчылык болуп турганда, элдин башына мүшкүл иш түшүп турганда, ошол мүшкүл ишти өзүнө алып туруп, анан кийин ушу элди ушундай мүшкүлдөн чыгарып кете турган тилек да. Ушундай нерселерди мына кечеги Баткенде болгон коогалаңда биздин балдарыбыз көрсөттү. Биздин солдаттарыбыз, биздин баатыр солдаттарыбыз, чегарачыларыбыз өзгөчө Кырдаал министрлигинен, Ички иштер министрлигинен, Коргоо министрлигиндеги кызмат кылган балдарыбыз көрсөттү. Кечеги акыркы 2022-жылы 14-18 4 күн болду башта. 4 күндүк кагылышууда биздин 49 балабыз каза болду. Так, мамлекетибиздин бардык улум бурчтарынан, буягы Таластан, тиягы Көлдөн, Нарындан, Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй каза болбогон региондон бала калбады да. Ошолор ушу эл жер деп, мына ушу тупрак деп, ушу жер деп анан өздөрүнүн эмесин өмүрүн кое беришти да. Ошол эле мезгилде мамлекеттин кереги деген ошол болот экен. Ушу достук айылы дагы биздин Баткен районундагы достук айылы. Бүгүнкү ушу чегара чечилиш маалында башка биз коңшу тарапка калды да. Калып элге керек экен, мамлекетке керек экен, ошентип чечилди да. Бул бир адамдын каалоосу менен же бир нече адамдын каалоосу, каалабасы менен эмес, бул мамлекеттик керекке тийиш үчүн, элдин пайдасына болуш үчүн ушул нерсе чечилди. Туура кайсы бир деңгээлде ошол жерде жашаган адамдарга кыйын болушу мүмкүн, азыркы күндө жашап аткандарга. Ошол жерде жашаган азыркы күндөгү адамдардын жүрөгү ооруйт. Мен туулган жер эле, мен жашаган жер эле, ата-энем туулуп өскөн жер эле деп таза жүрөгү ооруйт. Бирок ошол эле мезгилде ушунун бардыгын биз мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги, кийинки муундун келечеги үчүн ошонун бардыгын садакага чаап атабыз да. Жертвуем деп коет орусча. Мына. Так. Аларга
Мамлекет аларды да бар эми чыккыла эмеден айылдан чыккыла дагы бул жерге мамлекет керек болду. Кантип жашасаң ошентип жаша деп таштап койгон жок. Аларга ар бирине үй салып берип атабыз, ар бирине шарттарды түзүп берип атабыз, ар бирине керектүү нерселерди кылып берип атабыз. Анан эми ошол мамлекет аларды жерге таштабайт да. Баардыгын карап, мамлекет карап атат. Бирок ошол эле мезгилде биз мамлекет кызыкчылыгына бердик да. Эгерде кайсыл бир маалдарда эми ал болбой эле койсун же болбой бир Кудай билет, кайсы бир маалдарда менин айылым, менин жерим мамлекетке керек болсо, мен бергенге даярмын да. Менин айылым, менин жерим, ушу менин ата-энем жаткан мүрзө эгерде мамлекетке керек ушул, мамлекеттин пайдасы үчүн, кыргыз элинин, бүт кыргыз мамлекетинин тынчтыгы, келечеги үчүн десе, мен берүүгө даярмын. Жананы мен беремин. Мына ушундай баягы патриоттуулук, мекенчилдик сезим ар бирибиздин жүрөгүбүздө болуш керек да. Биринчи кезекте, эң башкы кезекте мамлекеттин кызыкчылыгы, анан кийин өзүңдүн ички дүйнөңдүн, жеке үй бүлөңдүн, же айылыңдын, жериңдин кызыкчылыгы болуш керек да. Дагы бир жолу айтайын, мамлекеттин кызыкчылыгы деген маалда бир айылдын, бир жердин, же бир туулган жердин кызыкчылыгы деп отуруп калыш мүмкүн эмес. Ошо балдарыбыз эмне үчүн каза болду? Ошо балдарыбыз мамлекеттин кызыкчылыгы деп каза болду. Мамлекеттин эртеңки келечеги деп каза болду. Балдарыбыз мен таласты коргоюн, мен көлдү коргоюн, мен Жалал Абадты коргоймун, мен болсо Ысык көлдү коргоймун деп каза болгон жок. Алар мамлекет деп каза болушту. Кыргыз эли, кыргыз журту, кыргыз мамлекети деп каза болушту. Ошондуктан баягы туура эмес сүйлөп, баягы чагымчылык айткандарга жооп ушундай болуш керек да. Жооп ушундай болуш керек. Биз сөзсүз түрдө мындан ары дагы кылымдар бою жашап келген кыргызыбызды, кылымдар бою болуп келген биздин кыргыз мамлекетин сактап калабыз деп сактап кала турган болсок, ар бирибиз мамлекеттик кызыкчылыгына жараша иш кыла беришибиз керек да. Мамлекеттик кызыкчылыгы болдубу? Бүттү. Өзүңдүн жеке кызыкчылыгың, үй бүлөңдүн кызыкчылыгы, айылыңдын кызыкчылыгы, тууган уругуңдун кызыкчылыгы токтош керек. Токтош керек, мамлекеттик кызыкчылыгына карап кетиш керек. Мына ушул мүрзөгө Кудай буйрса, менин ата-энем да ушул мүрзөдө жатат, агаларым жатат ушул мүрзөдө. Кайсы бир маалда мен да келип ушул мүрзөгө жатам. Ошо маалда кайсы бир жылдардан кийин, кылымдардан кийин ушул жер мамлекетке керек дей турган болсо, мен балдарыма айтып кетем, бергиле депчи. Бергилегин деп эч кандай өзүңдүн кызыкчылыгың, жеке адамдык кызыкчылыгын карабаш керек деген ойлойм. Мына ушунун максаты негизинде бул жерде дагы ушу тигилип аткан биздин ушул токойлорубуз дагы ушу элибиздин кийинки келечеги деп атат. Мына баардыгыңыздар мамлекет кызматы иштеп атасыздар, Кудайга шүгүр. Бириң мына облустун башчысысың, бириң райондун айыл өкмөтүнүн башчысысың, бириң дагы башка кызматтардасың, мына министр болуп отурасыңар. Ушунун баардыгын эмне үчүн кылып атасыңар силер? Ушу элдин келечеги болсун деп. Мамлекеттин кызыкчылыгы. Мамлекеттин кызыкчылыгы болсун деп. Жок дегенде ушул жерде жашаган ушул элдин, ушул журттун, ушул жерде бир чоң токой болуп калса, кийинки муундар 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл, 100 жылдан кийин ошол кийинки муундарга пайдасы тийсин деп кылып атасыңар. А бул эмне? Бул мамлекеттин кызыкчылыгы. Мына ошондон баарыңарга ыраазычылык билдиремин, рахматымды айтамын. Мындан ары дагы ар бир кылган ишибизде ошо элибиздин, кыргыз мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн аракет кыла беришибизди мен үмүт этем жана мен ушуга өмүр бою башымды сайып коюп ушуга мен аракетимди кыла берем. Силер да ушундай болосуңар да, туурабы? Чылчач бул бактардын азыр тигип аткан бактардын үзүрүн болсо 20-30 жылдан кийин көрө баштайт да, менчи. Азыр болсо билинбейт, бул кичинекей бак болуп турат. Көлдө болсо өзүңүз айткандай токой көп го. Ошол жерде балалар мурунку согуш ушунда ээйип кетиптир ошол теч. Мен азыр ошол багытта үзүн көрүп атабыз да. Ошонусу кандай, муну биякта болсо азыр мына тигип артын эгип атабыз. Буюрса ошонун өзүрүн болсо өзүңүз айткандай неберебиз, балдарыбыз артын ошолор көрүшөт да. Ошондо ошолор рахматын айтышат да. Мына мындан 20 жыл мурдалары мен көлгө барып, көлдө анда депутат элек Санур Кожоевич менен Санур Кожоевичтин үйүнө барат элек, атасынын үйүнө барат элек. Раматылык Нуркожо атабыз, Айша атабыз барган сайыныбыз козусун союп, тамагын кылып, тосуп алып,
Bizden anı ошо тоолорго алып чыгып, ал жерде баягы Кең суу деген айыл бар. Кең суу айылынын бул биздин айылдардагы ошо адыр эмес айылчы. Алар тоо, жыш, карагай, ушундай сонун бир кооз жерлерде. Аны ошол жерге барып көрсөтүп, биз менен кошо ошо тоолорго чыгып, ошолорду айтып берет эле. Мен ушу жаштайыман, ушу тоолорду, ушу карагайларды мен тиккенмин дейт эле. Ошо токойчу болуп иштеген да. Айштабыз, Нуркожо Айштабыз токойчу болуп иштеген. Аны ошо айтат эле. Мен ушу карагайларды мен тиккен балдарым. Ушулар мына эми мына биз карыдык, эми мына силерге пайдасы тийсин дейчү эле. Ошо Нуркожо атабыз тигип кеткен карагайлар өсүп, андан бери 50 жыл өттү. 60, 70, 80 жыл өттү. Ошо карагайлар азыр чоңоюп, эми анын балдарына эле эмес, неберелерине, чеберелерине кызмат кылып атат. Мына ушул бир мисал да. Ошон сырдарында биз дагы азыр ушуларды тигип кеткен болсок, Кудай кааласа 50-60 жылдан кийин небере чеберелерибизге пайдасы тиет. Биз да келип Алар да улайт да. ошо биз тиккенбиз депчи. Кийинки муунда улайт да. Биз аталарыбыз отургузган экен, биз да кылалы деп балдарга өтөт да. Ооба. Мына биздин кылган ишибизди көрүп, башка мамлекеттик органдар дагы ушундан үлгү алыш керек да. Мына урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин демилгеси менен Жашыл мурас деген мамлекеттик программа уже 2 жылдан бери иштеп атат. 2 жыл болду, 3 жыл болду иштеп атат. Бардык жерлерге тигип атабыз, бардык жерлерге токойлорду карап атабыз, жашылдандырып атабыз. Мына быйылкы жылы өзгөчө кылдалар министрлиги ошонун арасында токой чарбачылыгы өтө чоң иш кылды. Рахмат силерге. Ушу президент демилгесин колдоп. Мындан ары дагы ошол президентибиз өзү мындай жаратылышты жакшы көргөндүгү үчүн, жаратылышты жакшы көрүп, ушу жерге жакын болгондугу үчүн ушуну жасап атат да. Ушу биз андан үлгү алып атабыз, бизден кийинкилер үлгү алсын. Башка мамлекеттик органдар, башка айыл өкмөттөрү, башка райондор, башка облустар үлгү алып, ушуну тигиш керек ушундай кылыпчы. Какырап, талаа болуп жаткан талаалар калбаш керек. Какыраган адырлар калбаш керек. Так, какыраган жерлер болбош керек. Биздин жерибиз укмуш муну кара, кандай сонун жер. Бул жерге эксең эле, карасаң эле өсө берет мына жер. Укмуш сонун жер. Эмгек кылып сайпаш. Эмгек кылыш керек, иштеш керек. Иштебейбиз да, биз иштебейбиз дагы анан айтабыз, "Ой, биздин жерибиз токой жок, биз мына кара, мына адырларды кара. Бүт жатат, какырап жатат. Ушулардын бардыгы эртең бир айдан кийин боп-боз болот. Чаңы чыгат, чаңы сапырылат дагы, ошо бойдон калат. Болду. Муну азыр биздикилер бир ай гана колдонот. Бир айдан кийин бүтөт. Кетти. А эми ошол жерлерге токойлорду эгип, жашыл кылып сала турган болсок, биринчиден бул климатка пайдасы тиет, ден соолукка пайдасы тиет, элдерге экономикалык жактан пайдасы тиет, жер жемишин алат, токойун иштетет дегендей. Так. Андан кийин ошо токойдун арасына малын бакса деле жетишет. Ушундай нерсе кылыш керек да. Чөбүн чаап алат. Бул элге укмуш пайда да. Муну түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Ушул нерсени жайылтышырга керек да, облускачы. Буйрса, ал боюнча. Башка облустарда ушундан үмү кылыш керек, үлгү алыш керек. Мына кээ бир облустун жетекчилери кабинеттен чыкпай отурат. Мына тилекке окшоп чуркап жүрүш керек. Эл менен басыш керек монтип. Адырларда жүрүш керек. Мына министрлерге окшоп монтип көчөттөрдө отургузуш керек. Туурабы? Ошондо гана жакшы болот. Анан кийин кабинетте отуруп алып, Оштун мэри Жеңиш Тоторбаев айтты эле, "Эй, сен гүлдү кагазга экпе, мына жерге ек" депчи. Кагазга экпей, жерге ек деп. Эң сонун сөз да булчу. Биз мына ар жылы отчет беребиз. Мына биздин баланча облусубуз ушунча миң түп эктик деп кагаз менен отчет беребиз. Текшерип келсең эч нерсе жок. Мына ошондуктан муну кагазга экпей, мына жерге эгишибиз керек. Рахмат, баардыгыңарга рахмат. Ушу инициатива көтөрүп кылгандарга.